Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Блогер улут аралык кастыкты козутууга шектелип кырмалды. YouTube блогер Актылек Орозбеков улут аралык кастыкты козутууга шектелип кырмалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы билдирүү таратты. Маалыматка ылайык 15 апрелде интернетте жүргүзүлгөн мониторингде Актылек Орозбеков аттуу YouTube каналы аркылуу улуттар аралык кастыкты козутуу фактысы таратылып жаткандыгы аныкталган. Бул баракчанын кайрылуусу текшерүүгө алынып, соттук экспертизага жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгына ылайык жогорудагы YouTube каналда улуттар аралык кастыкты козутууну пропагандалоо белгилери камтылганы тастыкталып, кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси негизинде кылмыш иши козголгон. Тергөөдө жаран 50дөн ашык мекемени өзүн билемдик менен текшерүүгө алып, бир тараптуу жыйынтык чыгарып, улуттар аралык кастыкты козутуу белгилеринин негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзүп келгендиги аныкталган. Ошондой эле ал жарандын буга чейин да массалык башаламандык фактысы боюнча соттолгондугу бар экени такталган деп жазылат анда. Кечээ 6 майда 30 жаштагы шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда окуя боюнча тергөө амалдары уланууда. Манас аэропорту Москвага авиа каттамдар убактылуу токтотулганын билдирди. 7 майда Бишкек Москва каттамдары кармалып жатканын Манас эл аралык аэропорту кабарлады. Маалыматка караганда Москвага авиа каттамдар убактылуу токтотулду. Домодедово аэропортунан жергиликтүү убакыт боюнча саат 6:30да уча турган ЭК 960 каттамы аба мейкиндиги жабылганына байланыштуу уча элек. Ушул эле аэропортко уча турган ЭК 883 рейси кармалып турат деп айтылат маалыматта. Манас эл аралык аэропорту ушул тапта 130 жүргүнчү Москвага авиа каттамды күтүп жатканын жана алар тамак аш менен камсыз болгонун билдирди. Москванын Шереметьево аэропорту каттамдарды кабыл алып жатканы кабарланды. Соңку күндөрү Москва облусу жана Москва шаары дрон чабуулуна кабылууда. Ушундан улам Орусиянын баш калаасындагы аба майдандарынын иши үзгүлтүккө учурап, авиакаттамдар кармалып жатканы маалым болду. Булак Азаттык. Индия Пакистанга соккурду. 6 майда Индия Синдур аттуу атайын аскердик операциясын баштап, Пакистан жана Пакистан көзөмөлдөгөн Кашмир аймагындагы бир катар объекттерге соккурду. Бул чабуул 22 апрелде Индиянын Кашмирдеги Пахалгам шаарчасында болгон террордук чабуулга жооп иретинде ишке жасалды. Чет элдик ЖМКларга таянсак, аталган операциянын максатын Индия террордук топтордун инфраструктурасын талкалоо деп түшүндүрүүдө. Соккурулган жерлер Музаффарабад, Котли, Бахавалпур, Пакистан. Индия өкмөтү билдиргендей, иш-аракеттер так жана таразаланып жасалууда. Пакистан армиясынын басма сөз кызматы Индиянын чабуулдары жарандык калктуу конуштарга тийгенин маалымдады. Алар бул аракетти согуштук акт катары баалаганын кабарлады. Ошондой эле 8 адам каза болуп, 35 киши жаракат алды, 2 дайынсыз жоголду деп маалымат таратылды. Пакистандын армиясы Индия 24 ракеталык чабуул жасаганын, 6 объектти ар түрдүү куралдар менен сокку урганын билдирди. Алар 5 индиялык аскердик учакты атып түшүргөнүн жарыялады. Ошондой эле индиялык бир бригаданын штабы жок кылынганын айтылды. Эске салсак, 22 апрелде Пахалгам шаарында куралчан адамдар чабуул жасап, кеминде 26 адам каза болгон. Индия бул үчүн Пакистанды күнөөлөгөн. Булак Суперкежи. Садыр Жапаров Индия менен Пакистанды сүйлөшүүгө чакырды. Президент Садыр Жапаров Индия менен Пакистандын чек арасындагы кырдаалдын корчушуна байланыштуу билдирүү жасады. Бул тууралуу өлкө башчынын социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон дос өлкөлөрүбүз Индия менен Пакистандын ортосундагы чыңалуунун күчөшүнө байланыштуу терең тынчсыздануубузду билдиребиз. Эки тараптуу максималдуу сабырдуулукка, чыр-чатактын мындан ары күчөшүнө жол бербөөгө, тынчтык жолу менен чечүү үчүн
сүйлөшүүлөргө кайтууга чакырабыз. Кыргыз Республикасы дайыма стабилдүүлүктү, коопсуздукту жана эл аралык укукту урматтоону жактайт деп жазат өлкө башчы. Беле кетсек, кечээ 6 майда Индия Синдур аттуу атайын аскердик операциясын баштап, Пакистан көзөмөлдөгөн Кашмир аймагындагы бир катар объекттерге сокку жасаганы кабарланды. Булак Спутник эжи. Индия Пакистан чыры. Эки тараптан канча адам каза болгону айтылды. Индиянын Синдур аскердик операциясында Пакистандын 26 жараны каза болуп, 46 киши жаракат алганын Reuters агенттиги кабарлады. Буга чейин Пакистан армиясы 5 индиялык аскердик учакты атып түшүргөнүн жарыялаган. Индия тарап Пакистандын аткылоосунан 10 жараны каза болуп, 48 адам жаракат алганын билдиргенин BBC кызматы жазды. Кырдаалдын курчушуна байланыштуу Индиядагы Indigo, Air India жана башка бир катар авиакомпаниялар түндүк аймактардагы каттамдарын убактылуу токтотконун жарыялашты. Бул коопсуздук максатында кабыл алынган чара катары түшүндүрүлдү.